урматтуу көрүүчүлөр, мынакей холодильникте жүрөбүз азыр. Бuyagында малина, бuyagында кулпунай, бuyakta ежевика. Мынакей келип көрсөңүз болот. Бул эми даяр продукциялар кетет да эми, чет мамлекетке. Экспортко. Кечке кетет. Üşüp kalbay, eşke жылып turp koysakçı. Айо, эсип кеткен, бияка бир кирип чыгат кезиңер да. Мынакей урматтуу дыйкандар, момундай контейнер дагы даярдалып атыптыр, холодильник болуп. Биякта эми мөмөлөр сакталат. Жүрүңүздөр ичин көрсөтөлү силерге. Бияк кичине жылуураак экен, ошон үчүн биякта көп силерге маалымат берели. Кубанова, азыр экспорт менен кандай болуп атат иштер? Экспорт менен азыр полно бизден чыккан продукция только экспорт болуп атат. Силер? А так жо бизди Кыргызстанга почти кетпейт. Бир 20% эле калса бул жерде 80% экспорт болот. Кайсы? Казакстан, Өзбекстан, Россия. Россияга. Казакстан, Өзбекстан, Россияга кетип атат азыр. Эми дагы балдар ушунун үстүнөн иштеп атат. Башка мамлекеттер менен дагы экспорт кылганы, жол ачканы уже аракеттин үстүндө азыр. Спрос кандай ушу экспорт дегенде бияктан силер алдын ала келишип алгансыңарбы же азыр келип туруп эле дароо эле алып туруп эле холодильникке кетип туруп эле сатып алып кетип атышабы? Кандай кылып атасыңар? Азыркы күндө бул жерде мына 2 немени 40 тоннактан да даярдадык. Бул жерде алып ташыган кишилер башка. Мына мен лично алып барган жокмун. Алып келген кишилер заказы берет. Бизге мондой монча ящик клубника, монча ящик ежевика, монча ящик малина деп заказы берет. Даяр турат, сразу келет, жүктөп кетет, болду. Мынакей, кандай сон? Только силердин ишиңер бул жерде өстүрүп даярдап бериш. Өстүрүп, мынакей монтип холодильниктерге туруп коюп койсоңор, болду. Сатып алган киши келип туруп өзү эле алып кетет. Телефон чалып туруп эле. Мына, абдан сон. Бул эми өнүгүү да. Бизде деген мурун дыйкандарда баарыбыз эле дыйкан менен алек болдук. Дыйкандарда ушул маселе турчу да. Биз өстүрөбүз. Анан жакшы түшүм алабыз. Андан кийин каяка сатабыз деп ойлонуп калчу элек да. Дыйкандар ойлонбоңуздар. Потому что азыр тияк-бияктан, Россиядан, Казакстандан звонок берип, мага мондай керек деген кишилер ташып, ошол жактан сатып, заниматься эткен кишилер аябай көп. Ал жагынан ойлонбош керек. Спрос жакшы. Спрос жакшы. Просто шартты түзүп алыш керек. Монда холодильниктерди коюп алыш керек. Чыккан продукция эзилип кетпеш керек. Тем более силер жанагы сортторду айтпадыңарбы, сорттор эме деп, мындай бир жума бир. Жакшы сорттору болсо, холодильникте сакталса, алар келгенде проблемасы жок, кете берет. Жакшы, абдан сон. Эми мондай холодильник курам десе канча каражат кетти? Жок, бул холодильниктер курулган эмес, булар заводской холодильниктер. Булар заводской холодильниктер 40 тонналык. Булар уже балдар алып келип сатып атат. Бизде бар рынок. Бизде рынокто бар бул холодильниктер. Канча алдыңар буну, секрет болбосо? Бул холодильниктер кетет 8000, 7,5-8 миңдин тегерегинде. 7,5-8 доллар. Ооба. Азыркы учурда. Азыркы учурда. Иштеген уже келип эле только иштеп баштайсыз. Ооба, келип эле иштеп баштайт. Онда ящиктер менен кошо беришеби? Жок, ящиктерди өзү кимге керек болсо уже сатылып атат. Бул жерде заводдор көп. Ящик заводдор, деревянный ящиктер, пластмасс ящик заводдор көп бул жерде. Электричество кандай потребление алат? Электричество потребление 3 киловатт. 3 киловатт. Трехфазный 3 киловатт. Экономичный эле. Бул эми буякта общий жалпы алып келгенде актап атат да өзүн. Ооба. Бул холодильниктин бир өзгөчөлүгү плюс 40, минус 30. Аябай жакшы. Ичинде арка холодильникке киргенде тоң калдым кантип? Арка холодильник бул иштеп турат. Ичинде продукция турат да, ошон үчүн ал уже мустак болуп атат. Канча эми сортуна жараша дедиңер, бир канча убакытта турчу, например, бүгүн могу терилиптир. Канча турат да? Жок, биз теребиз кетет, кечинде кетет. Потому что кечке чейин ушул күн ысыкта турса, терилгенден кийин эзилип калат.
потолокко чейин жыйсак болот. Азыр бул жерде ар бир немедечи 12ден жыйылып турат. Потолокко чейин жыясың. Ооба, потолокко чейин жыйсак болот аны. Ежевика, малина, кулпунай. Мынакей, мына артында 40 тонналық контейнер турат. Контейнер дегенде ичи холодильник экен, даяр чет мамлекеттен жасалып келген даяр холодильниктер болуп сатылат экен. Баасы 7,5–8 мың долларлык контейнерлер экен. Эгер көп мөмө менен иштей турган ушундай экспортко даярдап мөмөлөрдү даярдайм десеңер, мынакей ушундай контейнерлер керек экен да, урматтуу көрүүчүлөр. Брак эмес, бирок сатып албай койгон кебетеси анча эмес экен деп туруп сатып албай койгон. Вареньега Немистер варенье, анын баарынан варенье жасабайсыңар. Аны, например, мен өткөндө YouTube'дан көрдүм. Бир роликтен. Россиядан экен да. Ушундай брак болуп чыккан мөмөлөрдү заморозка, переработка кылып, джем бирдемке чыгарган немелер бар экен да, цехтер. Бизде ошондой курулганга мүмкүнчүлүк барбы? Курулганга мүмкүнчүлүк бар азыр. Просто ага убакыт керек экен да. Бир аз убакыт керек экен. Мөмө иштеткен кишилер биригип туруп цех куруп койсо. Ошолор эми бүт баарыгы биригип туруп, ошондой немеге курганга уже баратабыз, сүйлөшүпчү. Уже бар ошондой. Ошол немеге жакындап калдык, потому что элдерде калган эзилип калган немелер уже полный бракованный калып калат, бирок аларды жөн эле ырытпай. Жөн эле ырытат. Андан переработка кылып, биз переработанный магазиндерден көрүп атпайбызбы, товар кылып, джем кылып сатышат, ар кандай сок кылып сатышат. Джем, сок, варенье ал уже жакшы болот. Дыйканчылык кылам деген адамга биринчи суу керек экен. Суу жок болсо, ана дыйканчылык жасаштын кереги жок экен да. Туура да. Ооба. Ошого биздики азыр бүт баардыгы капельник менен арычныйдын айырмасы аябай чоң экен. Эми анын өзүнчө бир тема кылалы, бирок аябай баягы немелерни кийин кандай кылганда кандай болот, жолун айтып кетели. Бирок ушунда ушу 50 тонналык бочка менен ушул жерди бүт баарын сугарабыз. Кенен жетет. Өткөн чыгарылышта биз ушул эле совхоз Алато эжекени тарттык салкын эже дегенчи. Ошол суу жок болуп, где-то жарым ай, бир айдын тегерегинде кечип калды деди да. Бирок алар капельный орошение эмес, мындай арычный метод менен сугарат экен. Эмки чыгарылыштарда Кудай буйрса силерге капельный орошение, тамчылатып сугаруу системасы боюнча толугураак айтып берет. Сиз бул каналга катталып коюңуз. Биз дагы мындан тышкары малинанын өзүн боюнча дагы даярдайбыз материал. Анан ар жакта кулпунайда өстүрөт экен. 7 гектарда жалпы көп культуралар бар экен, ошонун баарын тартабыз.